Bismillahi, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз тажвид сабактарын улантабыз. Өткөн сабагыбызда мат жана анын түрлөрү деген бөлүмдү окудук. Жана анын ичиндеги бардык маттарды окуп чыктык. Бир гана мат лазимден башкасын. Бүгүнкү сабагыбызда иншаллах мат лазим деген эмне ошону окуйбуз. Бисмилlah, мат лазим деген эмне? Неге мат лазим деп аталып калган? Бизде деле сөз бар, туурабы туугандар, лазым деген. Бир нерсени кылышың лазым деп коет. Ошону кылышың милдеттүү, сөз кылышың керек лазым дегендей да. Неге бул милдеттүү мат лазим деп аталып калган? Эң белгилүү себептердин бири буну сөзсүз алты аракет соозуу лазым. Алты аракет соозуу лазым, милдеттүү. Ошондуктан мат лазим деп аталып калган. Мат лазим деген эмне? Мат тамгасынан кийин улап окууда да, токтоодо да ар дайым бар болуп турган сүкүн келсе мат лазим болот. Өткөндөгү мат сабактарыбызда уласак гана мат болот, токтосок гана мат болот деп шарттарды коюп жатканбыз. А бул мат лазимде андай шарт жок. Ар дайым сүкүн бар болот. Мат лазим экиге бөлүнөт. Сөздөгү жана тамгадагы болуп. Сөздөгү мат лазим, тамгадагы мат лазим. Сөздөгү мат лазим деген мат тамгасы жана андан кийин келген сүкүн бир сөздүн ичинде болот. Мисалы, ал-хаққа, ал-ана жана башка. Тамгадагы мат лазим мат тамгасы жана андан кийин келген сүкүн бир тамганын ичинде болот. Сөз эмес бул жакта, бир тамганын ичинде. Тамгадагы мат лазим дегенде туугандар айрым сүрөлөрдүн башында келген ал-хуруфул муқаттаа деген тамгалар тууралуу сөз болот. Мисалы, алиф, лам, мим, ясин жана башка тамгалар айрым сүрөлөрдүн башында келүүчү тамгалар жөнүндө сөз болот. Анда биз азыр сөздөгүсүн бүтүрөлү туугандар. Сөздөгү мат лазим деген эмне экен? Мат тамгасы жана андан кийин келген сүкүн бир сөздүн ичинде болот. Түшүнүктүүбү? Сөздөгү мат лазим дагы экиге бөлүнөт. Оор жана жеңил болуп. Сөздөгү оор, сөздөгү жеңил. Сөздөгү оор мат лазим деген мат тамгасынан кийин таштиттүү тамга келсе, сөздөгү оор мат лазим болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Мисалы, валаддоллин. Мына до деп созгондон кийин таштиттүү лам келди. Демек сөздөгү оор мат лазим болду. Акыр аягында бардык эле алты аракет созулат туугандар. Бардык түрү. Болгону азыр бул илим да туугандар, билип коюшубуз керек. Сөздөгү оор деген эмне экен? Маттан кийин таштиттүү тамга келет, сөздөгү оор болот. Өлчөмү алты аракет. Сөздөгү жеңил дегени мат тамгасынан кийин таштитмес чыныгы сүкүн келет. Мисалы, ал-ана. Мына деп созгондон кийин сүкүндүү лам келди. Бул сөздөгү жеңил мат лазим болду. Бунун өлчөмү деле алты аракет. Сөздөгү жеңил мат лазим Куранда бир эле сөздө келет туугандар. Ал-ана деген сөз бар. Мындан башка сөздөгү жеңил мат лазим жок. Бир сөз эки жерде келет. Ал-ана деген бир сөз эки аятта келет. Андан кийин тамгадагы мат лазим дагы экиге бөлүнөт. Тамгадагы мат лазим мат тамгасынан кийин келген сүкүн экөө бир тамганын ичинде болот. Ал да экиге бөлүнөт. Тамгадагы оор жана тамгадагы жеңил деп. Тамгадагы оор деген мат тамгасынан кийинки сүкүндүү тамга өзүнөн кийинкиге идгам кылынса, тамгадагы оор мат лазим болот. Идгам деген киргизүү туугандар. Азыр мисалдан түшүнөбүз. Алиф, лам, мим. Мына алиф, лам деп созгондон кийин мына ламды караңыздар. Лам деген азыр ушул тамгадагы оор мат лазим. Лам деп созгондон кийин аягы сүкүндүү мим болуп бүтүп жатат, туурабы? Ошо сүкүндүү мимди кийинки мимге киргизип беребиз да, идгам кылып, эки мимди кошуп жиберебиз. Ошондо ортоңку лам эмне болду? Тамгадагы оор мат лазим болду. Алиф, лам деп кийинки мимге коштук. Кийинки мисал тосим мим.
Мына ортодо син тамгасы. Си деп мат болуп созулуп атат. Андан кийин сүкүндүү нун келди. Ошо нунду кийинки мимге идгам кылып жиберебиз, киргизип жиберебиз. Нунду окубайбыз, мимге киргизебиз. То син эмес, сим деп мимге кошуп жиберебиз. Мындай тамгада оор мат лазим эки эле жол менен жолугат туугандар. Буну изилдеп, иликтеп анан сиздерге айтып жатабыз. Же мимге кирет, мимге идгам кылынат, алиф лам мим сыяктуу. Же нун мимге идгам кылынат. Мисалы то сим мим сыяктуу. Мындан башка тамгалар идгам кылынбайт туугандар. Мимге идгам кылынат же нун мимге идгам кылынат. Ошол кезде тамга дагы оор болот. Тамга дагы жеңил дегени мат тамгасынан кийинки сүкүндүү тамга өзүнөн кийинкиге идгам кылынбаса, тамга дагы жеңил болот. Мисалы нун вал колам. Нун деп созгондон кийин сүкүндүү нунду калтырдык. Вауга киргизип жиберген жерибиз жок. Ну вал колам деген жокпуз, Демек нун тамгасы тамга дагы жеңил болду. Алиф лам мим залик. Заликал китаб. Муну алиф лам мимдин туугандар. Ламы не болду? Тамга дагы оор болду. Мындан алдыңкысы. Ал эми акыркы мим тамгасы тамга дагы жеңил. Себеби мим дегенден акыркы сүкүндүү мимди залга идгам кылган жокпуз. Миз залик деген жокпуз да. Мим залика деп атабыз. Демек, бунун акыркы мим тамгасы тамга дагы жеңил мат лазим болду. Бардыгынын өлчөмү 6 аракет туугандар. Эми азыр ушу айрым сүрөлөрдүн башында келүүчү тамгалар тууралуу кеп кылабыз. Ал-хуруфул муқаттаату. Бөлүнгөн тамгалар. Айрым сүрөлөрдүн башында келүүчү тамгалар хуруфу муқаттаа деп аталат. Бардыгы 14 тамга туугандар. Айрым сүрөлөр ушул 14 тамга менен башталышы мүмкүн. Тамгадагы мат лазим дегендер ушуга байланыштуу туугандар. Силху сухайрон ман катаака. Аттуу 14 тамга, ушул сүйлөмдүн ичиндеги чогулган 14 тамга менен айрым сүрөлөр башталышы мүмкүн. 14 тамганы 3кө бөлөбүз, созулуу өлчөмдөрү жагынан. Биринчи алиф эч качан созулбайт. Алиф дебейбиз, же болбосо алиф дебейбиз. Алиф созулбайт. Андан кийин экинчиси хайюн тохура. Аттуу 5 тамга 2 аракет негизги мат болуп созулат. Мисалы хамим. Хамим. Ха деп көп созгонубуз ката. 2 аракет. Тоха 2 аракет. Үчүнчүсү кам асал накос. Аттуу 8 тамга, мына ушулар мат лазим болуп созулат туугандар. 6 аракет. Өзүнөн кийинки идгам кылынса оор болот, идгам кылынбаса жеңил болот, аны айттык. Мисалы Мариям сүрөсүнүн башталышын окуйлу. Каф ха я айн сод. Көрдүңүздөр, бу жерде каф, айн, сод үчөө 6 аракет созулуп жатат. Сиздер түшүндүңүздөр деп ойлойм туугандар. Анда эмесе азыр китебибизди окууга өтөбүз. Бисмиллахи мат лазим. Экинчи мат лазим деп турат. Экинчи дегени сүкүндүн себебинен пайда болчу маттардын экинчиси мат лазим. Биринчиси матариз болчу. Мат лазим туруктуу мат. Туруктуу мат, милдеттүү мат, лазым мат деген сөз туугандар. Эмнеге мат лазим болуп аталып калганын айттык. Эрежеси: табигый маттан кийин улантып окууда жана токтоодо ар дайым бар болуп турган сүкүн келсе, мат лазим болот. Мисалы валаддоллин. Мына до деп созгондон кийин таштиттүү лам келди. Таштиттүү лам бул 2 лам деген сөз туугандар. Биринчиси сүкүндүү, экинчиси харакаттуу. 2 кашанын ортосунда көрсөтүлүп турган сыяктуу. Негизи эле маттан кийин таштиттүү тамга келсе мат лазим болот туугандар. Алдыда өткөнүбүздөй. Азыр мат лазимдин түрлөрү тууралуу окуйбуз. Ошондой эле аталган мат лазим өз кезегинде сөздөгү мат лазим жана тамгадагы мат лазим деп 2ге бөлүнөт. Ал-маддул лазимул калимию деген сөздөгү мат лазим.
Al maddul lazimul harfiyyu деген тамгадагы мат лазим. Бул экөө дагы өз ичинен экиге бөлүнөт. Мусаккол оор жана мухаффаф жеңил деп. Азыр ушу 4 бөлүктү окуйбуз туугандар. А. Сөздөгү оор мат лазим. Сөздөгү дегенде бир сөздүн ичинде жолугат туугандар, айтып өттүк а. Мат дагы андан кийин келген сүкүн да бир сөздүн ичинде болот. Сөздөгү оор мат лазим эрежеси. Табигый маттан кийин шаддалуу тамга келсе, сөздөгү оор мат лазим болот. Жөп жөнөкөй эреже. Мисалы, as-sakha, dabba, waladdallin. Жана башка аяттар. Созу өлчөмү узун алты аракет. Мат лазимдин баардыгы алты аракет туугандар. Өкүмү созулушу важип. Созуу важип. Кийинкиси сөздөгү жеңил мат лазим. Сөздөгү оор деген экен, таштиттүү келсе оор болот. Сөздөгү жеңил деген болсо эрежеси табигый маттан кийин шаддасыз сүкүндүү тамга келсе, шадда эмес чыныгы сүкүн келсе не болот экен? Сөздөгү жеңил мат лазим болот. Мисалы, al-ana waqad. Waqad деген сөз келет андан кийин. Албетте эки аяттын бирисинде. Бул сөз Курандын эки жеринде гана келет. Юнус сүрөсүндө келет экөө тең. Бир сөз эки жолу кайталанат. Түшүнүктүүбү туугандар? Мындан башка сөздөгү жеңил мат лазим жок Куранда. Созуу өлчөмү 6 аракет созулат. Өкүмү созуу важип. Демек, сөздөгү оор деген таштиттүү тамга келет. Сөздөгү жеңил сүкүндүү тамга келет. Андан кийин тамгадагы оор. Тамгадагы оор деген экен? Эрежеси айрым сүрөлөрдүн башында келген хуруфу муқаттаа деп аталган тамгаларда 14 тамга, булардын саны айтып өттүк. Ошол тамгаларда курамы 3 тамгадан туруп, ортосу табигый мат, аягы идгам кылынган сүкүндүү тамга келгенде тамгадагы оор мат лазим болот. Мисалы, то сим мим. Мына син деген тамга карайлы туугандар, эки кашанын ортосуна 3 тамгадан туруп атат, туурабы? Курамы 3 тамга, ортосу табигый мат, си деп созуп атабыз. Я тамгасы, мат тамгасы. Андан кийин сүкүндүү тамга келип атат, нун тамгасы, син деп. Ошол нунду кайра мимге идгам кылып атабыз. Син мим деген жокпуз. Тескерисинче нунду мимге киргизип атабыз. Сим мим деп. Мына ошону айтып жатат бул жерде. Демек, тосим мим деген сөздөгү син тамгасы тамгадагы оор болду туугандар. Син тамгасы мим эмес, ортодогу син тамгадагы оор. Алиф лам мим. Ортодогу лам тамгасы курам 3 тамгадан турду. Ортосу мат тамгасы. Ошол мат тамгасынан кийин сүкүндүү мим келди. Ал сүкүндүү мимди кийинки харакаттуу мимге идгам кылып жибердик, экөөнү кошуп. Демек, не болду? Тамгадагы оор мат лазим болду. Соз өлчөмү 6 аракет. Өкүмү созуу важип. Тамгадагы жеңил мат лазим. Эрежеси хуруфу муқаттааларда курамы 3 тамгадан турган, ортосу табигый мат, аягы идгам кылынбаган сүкүндүү тамга келсе, сүкүндүү тамга болуп келгенде тамгадагы жеңил мат лазим болот. 3 тамга, ортосу мат тамгасы, аягы идгам кылынса оор болот. Идгам кылынбаса жеңил болот туугандар, түшүнүктүүбү? Мисалы, нун вал колам. Нун деп токтоп атабыз да. Мына 3 тамгадан турду, ортосу мат тамгасы, аягы идгам кылынбаган сүкүндүү нун болуп атат да. Мындан кийин ва деген сөз келет. Нунду вага киргизген жерибиз жок, идгам кылып. Ну вал колам деген жокпуз. Нун вал колам деп атабыз. Демек, бул нун тамгасы не болду? Тамгадагы жеңил мат лазим болду. Мариям сүрөсүн окуйбуз. Мариям сүрөсүнүн башын биринчи аятын окуйбуз. Каф ха я айн сод. Берде каф деген биринчи 3 тамгадан турду, ортосу мат тамгасы, аягы идгам кылынбаган сүкүндүү фа. Хага идгам кылган жокпуз да. Ка деген жокпуз, туурабы? Фаны айтып атабыз ачык эле.
Демек каф тамгасы сөздөгү жеңил мат лазим, тамгадагы жеңил мат лазим болду. Айын дагы ошондой туугандар. Тамгадагы жеңил мат лазим. Сот дагы тамгадагы жеңил мат лазим. Ясин. Мына син тамгасы 3 тамгадан турду. Курамы 3 тамгадан турат. Ортосу мат тамгасы. Акыркы сүкүндү нун өзүнөн кийинки идгам кылынган жок. Ясин кийинки аят эмне? Вал Кур'анил Хаким. Ясин вал Кур'ан. Вага идгам кылган жокпуз. Ясин вал Кур'ан деген жокпуз. Нунду ачык эле окуп атабыз, идгам кылган жокпуз. Демек син тамгасы эмне болду? Тамгадагы жеңил мат лазим болду. Созуу өлчөмү 6 аракет. Өкүмү созуу важип. Тамгадагы мат лазим деген эмне экен туугандар? 3 тамгадан турган, ортосу мат, аяк идгам кылынса тамгадагы оор болот. Аяк идгам кылынбаса тамгадагы жеңил болот. Идгам деген киргизүү туугандар. Кийинки тамгага киргизип жиберсек идгам деген сөз ошол. Алдыда окуйбуз иншалла идгам тууралуу. Эскертүү: Кур'ан Каримдеги хуруфу мукаттааларда санакуссу лакум деген сөзгө камтылган тамгалар 6 аракет өлчөмүндө. Айын тамгасы 4 аракет өлчөмүндө. Ал эми хайюн тохуро деген сөздө камтылган тамгалар болсо 2 аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Айында талаш бар туугандар. Алымдар ортосунда талаш бар айын тамгасында. 6 аракет деп айткан алымдар болгон, 4 аракет деп айткан алымдар болгон. Туурасы 6 аракет туугандар. Белгилүү алым Сулайман ибн Хусейн Ал-Джамзури өзүнүн Тухфатул Атфал деген китебинде айтат: "Ва айну зу важхайни ва тулу ахас." Айын тууралуу 2 сөз айтылган, белгилүүсү узуну деген. Узун деген, тул деген сөз узун туугандар. Тажвид алымдарында тул деп айтылса, ал 6 аракет түшүнүшөт алар. Ва тулу ахас, узуну белгилүүсү дейт. Көпчүлүк алымдардын айткан сөзү 6 туугандар, 6. Ошондуктан көпчүлүк алымдардын сөзүнө эргешип биз дагы 6 деп айттык. Демек, айынды деле үстүнкүгө коштук туугандар. Бардыгы 6 аракет, хайюн тохур деген 5 тамга 2 аракет. Бирөөсү калды алиф. Ал алиф эч качан созулбайт, аны айттык. Мат лазимди кайталаңыздар туугандар. Мына ушун менен мат жана анын түрлөрү деген бөлүмдү аяктайбыз. Өтүлгөн темаларды Курандан ачып, окуп машыгыңыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар, кийинки сабакта жооп беребиз иншалла. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.